Биз азыр Скөл облусунун эң көп селден жабыр тарткан айылдарынын бири Темир айылында турабыз. Бул жакта маалымат боюнча 500гө жакын үй жабыркап, андан тышкары 3 социалдык объектта жабыркаган. Буякта азыр тазалоо иштеринде Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жана ошондой эле ыктыярчылар жана тургундар, коңшу айылдардан келип тургундар да жардам берип атышыптыр. Бул жакта элдин абалы кандай, жашоо шарты кандай, алар кандай жашап жатышат, медиа кап көргөзүп беребиз. Мына үйдө отурсуз, анан балам ойготуп калды ошо. Балам ойготкондо эле чыксам буякта 2 метр суу агаттыр. Чуркап эшикти ачсам, заборум жок, машинам жок эшиктин алдындачы. Буякта да ушундай 2 метр суу. Анан ичинде калып калдык. Анан таштар агып жатты. Буякта го тешип өттү. Тешип өткөндө эле биз буякта болдук. Анан таш токтогондо эле буякка чыгып кеттик, могу жаңы салынган кыршанын үстүнө. 2 саат 3 жерде турдук да. Семьяны ошакка чыгардым. Анан дагы жакшы, мына айылдын жаштары, балдары ушулар келип бизди буяктан чыгарып кетишти да. Жаңы салган фундаменттин аркы капталы көрсөңөр болот. Аркы капталым жүрүп кетти да, жарымын. Мына буякта подвалым бар болчу, поврик. Ал толуп калды. Мына өзүңөр көргөндөй эле мына. Фундаменттин жарымы жок буяк. Көрдүңүздөрбү? Мына жаңы салып жаткан, быйыл күздө кирсем дегем, кышка чейин бүтүрүп. Материалдын баары кетти, тактай бүт жолдун астында азыр. Үйдө эми стенаны жазында баштап кыршаны тургузгам. Фундамент турганына где-то 1,5 жыл болду да. Страховка бар беле бул үйдө? Страховкам жок болчу ошол. Азыр элдин көп эле ошону сурап атат, страховкаң бар беле деп эле. Эми өкмөт коюп бере алабы, ушуну жардам береби, кандай болот? Билбейм, аны айта албайм ал жагынан. Өкмөт деле келип атат, мисалы үчүн архитектурадан келип атат. Губернатор келип кетти, аким келип кетти. Ошол. Жыйынтык барбы алардын келгенден? Пока тынч эле азырынча. Азык түлүк берип атат, анан өкмөттөр жактан пока тынч да, мындай айтканда. Онда 10 метр сарайым бар болчу. Бул үйдү салып электер салынган сарай. Анан мунун аркасына байна салгам. Ошонун баары кетти. Анан чөп бар болчу бул жерде. Үйүлгөн чөп. Аны деле сатып алганбыз, мындай айтканда. Анан буякта материалдарым бар болчу, жыгылган теректер ошону. Жок муну. Жок, бүт жууп кетти да, чынын айтканда. Анан гүрүлдөгөн үн угулганда эле турдук, чыкканга жетишпей калдык, ошо эки жагынан тең суу курчап алыптыр. Ошонун аркы засыпка бар жакка качтык. Жолдошум айтты, ал жер кичине кармайт ушакка бололу деп. Анан уголоктун столуна балдары менен сактанып, кызым агып баратканда жолдошум кармап калды. Жолдошум да кошо агып, аны мен кармап, балам кармап, ошентип уголоктун үстүнө чыктык. Үйүңөрдүн ичине чейин сел кирдиби? Ооба, ичине мыякты жарып кирди сел. Документ эчтекени алганга жетишкен жокпуз. Өзүбүз аман калганга эле сүйүндүк. Ошондон таш басылгандан кийин суу агып атты. Сууну белчеге чейин кечип, чоң тамдын крышасына чыктык. Буякта темир жаштарын бар, балдар, жаш балдар. Ат менен келди, бирөөсү жөө келип, баарыбызды көтөрүп анан алып чыгып кетти, аман калдык. Элдер жардам берип атат, акчалай, продукт жагынан, кийим жагынан. Азыр убактылуу Аврорага жайгаштырды, биз ошол жакта жашап атабыз, 3 балам менен. Ошол жөнүндө маалымат жок болот атат, айыл өкмөткө чуркап атабыз, ошого чейин квартира таап киргизип бергилечи деп, бул кызым да налевойго барат. Кыш келатат, жер бергиле, 2 комната салып кирели деп чуркап атабыз. Жана могу жолдор ачылса эле беребиз деп атат. Бул үйдүн тургуну Жентаев Темир агай көп жылдан бери мектепте эмгектенген, мугалим болуп, лицейде эмгектенген, анан ошо тилекке каршы ден соолугу начарлап ошо инсульт алган, төшөктө жаткан. Анын келинчеги жеңем ошол буякта ошо Темир агайды каралашып жүрчү, анан ошо сел каптаган күнү үйдө болушчу алар. Бул жерден ар жагында ошо ашкана очокканасын бүт таш жарып келип үйгө таш жетпей калыптыр. Анан бул полный аркы стенаны полный каптап, анан корккондон мындай провод менен жипти байлап коюшуптур да. Анан бул крышасынан да ошо жагында суу кирген, крышалары түшүптүр. Ал Темир агай ошо төшөктө жаткан, инсульт болуп, баса албайт өзү. Анан эптеп ушу кошуналары чогулуп, бул кошуна үйгө алып көтөрүп барышып, ошо бир аз сел басаңдаганда. Ошентиптир, анан эртеси бир күн жатты, андан кийин ошо скорый келип, давлениясы аябай көтөрүлүп кетти. Анан Чолпонтодагы больницага алып барып, азыр ошо больницада, Чолпонтода. Азыркы учурда абалы кандай экен?
азыркы учурда канааттандырылык өзүнө келип ошол бир аз лечение кылып врачтар карап атат. Мына мен бул участогум ушинтип 18-inde кечинде bir 45 minut жаады болуп чакалап койду ошол. Ошондон мына ушундай болду. Андан 1 saat таш дүңгүрөп какты, 1-2 saatтай. Мына бул жерде фундамент байнасам үй бар эле жок. Мына бул жерде. Бул жерде тартпасын. Ана тиягында бир аз участогум бар болчу. Аяк тиги бак болуп аякты деле каптады бар. Беранда серанда погруп соғып барын алып кетти. Алмаса алмага бияк карагат малино жүйт. Жок бар. Көчөлөрдүн тазалап беребиз дейт. Анан бул огородду тазалай бияка ким жашайт? Жашаганда да коркунуч тазалам. Мына эртең кайталанып кала бул капитализмге ишенич жок да природада. Эртең эмне болот? Кудайдын өзү билет дейт аны. Бул жашап аткан үйүбүз ушу 18-селде аябай почти 100% жарабай калдык десек болот. Бияк сарайдын ичинде 5 тонна арпа жаңы эле киргизгенбиз. Быйыл стройка кылып фундамент куюп аткам, ошо цементтерим бар болчу, 20 мешоктей калган. Бетондон мешалкаларыбыз ушу арендага келген элдин оокаттары дагы. Анан тактайыман 5,5 мың агып кеттир баары. Анан ушу колтойгон таштар агып келди. Биз үйдө келинчегим экөөбүз үйдө жок болчубуз. Тиги апабыз кичинекей балдарыбыз менен алар кечинде ушу 2 метр суу келди окшойт. Могу билеген таштар агып келди. Анан алар коркушу эшикке чыга алган жок. Анан могу кышкыга эми могу чөп маселеси былтыр аябай катаал болуп, ушунун баарын бүт акчага сатып алгам. Анан ушу өзүм кредитте төлөп атам. Азыр келинчегим ушу кредит маселесин чечкени кетти да. Уже срогум өтүп кетти, ушу 20-сында төлөмөкмүн. Бияк аябай страшный эле болчу. Ушу биринчи күнкү видеолорубуз бар. Өзүбүз ошол күнү таң атканча уктаган жокпуз. Өтүк да таппай жалаң эле ушу белге чейин сууга батып жүрдүк да. Анан азыр бутубуздан да бүт тамтык калган жок, баарыбыз аябай. Огороддун ичи бүт ташка толуп калды. Малина, салина бүт сатып келип ошо эккенбиз. Азыр могу алма бак менен оокат кылып, огород мал жай менен оокат кылабыз да. Негизичи өзүм да иштебейбиз. Келинчегим мектепте иштейт, зарплаты 5 000 сом. 1 айлык зарплаты 5 000 сом. Анан быйыл эми кандай болот ким билет. Эми ошо алма бак, ушу малина сатып ушундай эле оокат кылчубуз. Эми уже кышта жакындап калды. Могу эми огород алмаларыбыз бүт жараксыз, малиналарыбыз бүт сууга алып кетти. Ичкен суубуз жок, бүт бытовой техника бүт, эчтекебиз жок. Даже продукт унубуз бүт суунун астында калды. Өкмөт жагынан келип баарын эле обещать этип кетип атат. Анан билбейм кандай болот. Могу бир аз унуткарып басыңдап калабы же чын эле жардам береби, баарын кыйратабыз деп эле кетип атат. Баары эле жүрүшөт ушинтип аралап. Негизи 3 күн эч ким кабар алган жок. Биз менен бул кошунан болот. Экөөбүз кирип чыгып эле же кол менен эчтеке кыла албайбыз, же тазалайлык десек, же күрөгүбүз жок, же чакабыз жок, эчтеке жок, бүт агызып кетти суучу. Ушу биринчи удар ушак жак болуп калды, эми бүт огородубуз ташка толуп калды. Эми кандай кылып эмне оокат кылабыз дальше азыр пока ойлонгонго да убакыт боло элек да, эмне кыларбыз. Жок, азыр суу кечегин араң токтоду, техника кире албай бүт баткак болуп дале суу агып атат, кичинекей суу. Негизи ушу сайдын угу эле болуп калды. Огородубуз 100% жарабай калды, эчтеке алма багыбыз. Үйдүн ичине суу кирген, полдун асты бүт. Аны келип сүрөткө тартып эметтик. Бул үйдүн фундаменти да негизи эмеден эле топурактан, сыртын эле обманка кылып куюп койгонбуз да. Анан ушу үйдүн асты фундаменти уже топурак менен эзилип баштады. Канча жыл чыдайт эми ким билет аны. Моякты кандай жарык менен көрүнөт бекен? Мына азыркы учурда ушул суу каптап, сарыгып, уже сиңип кетти да. Ар жак полунан ташып кирип, 4 комнатаны тең. Анан үйдөгүлөр ушу аябай коркуп, негизи жытта чыгып атат. Анан үйдөгүлөрдү ошо Тайкенин үйүнө жибердик. Азыр үйдө келинчегим экөөбүз элебиз. Мояктанчы келишкен. Дети ой жактарды эле тартып алып эле ушундай 70% бүттү деп кетириптир. Анан 70 эмес 5% бүт элек негизи моякта. Не деген жумуш бар моякта? Бүт үйлөр жабылып, тека бүттү деп кетиришиптир. Негизи бүт элек. Журналисттер келип тартып кетип атат. Анан ушу
мактаган жагы эле чыгып атат, а могу көйгөйлөрү чыкпай эле ушу баарын кыйратып атабыз, тиңдей болуп атат, мындай болуп атат деп эле интервью көрүп атабыз интернеттен. А могу көйгөйүбүз чынын айтканда ошо жетпей эле элге, бийликке жетпей эле элдин көйгөйү. Биз мына кошунабыз экөөбүздүк ушу биринчи удар болуп калды, ушу 3 күн экөөбүз кошунабыз экөөбүз эле турдук. Же колубуздан эчтеке келбейт, же күрөгүбүз жок, эчтекебиз жок. Эч ким 3 күн келген жок, кабар да алып койгон жок. Анан баары эле айтат, биз көрүп кеттик. Биз көргөн жокпуз, ушул жакта туруп жашап атып. Алар кантип көрүп кетишти билбейм мен. Анан баары эле ушинтип атат, көрүп кеткенбиз, барып кеткенбиз, силер жок экенсиңер деп. Биз каяка кетебиз ушул жактан башка? Эч ким кабар алган жок. 3 күн ушул жакта турдук. Анан кече күнү мына араң кыймылдап баштады. Ошо күнүбүз бийликке жетпей эле, көйгөй аябай эле көп чоң. Таш аралаш селден мына биздин үйдүн баарын алып кетти, бияктын баарын. Биякта коро, беременка, склад баарын агызып кетти. Ичиндегилердин баары эч нерсеси калбай калды. Үйдүн ишин көргүлө. Баары жараксыз болуп, мына үйдүн ичинин баары жараксыз болуп, байыны биринчи күнү силкилдеп бул деген. Биз коркуп бияктын баарын көргүлө. МЧСтин балдарына чоң рахмат. Айыл жаштар ар кайсы райондордон, ар кайсы айылдардан келип колунан келген жардамдарын берип атат. Рахмат. Бирок үйүбүз ушунчалык аябай страшный. Эми бул да бир Кудайдын берген сыноо экен. Ошентсе да үйүбүз жараксыз болуп калды. Бияктардын баарын көрүлөт, очоккана баарын. Биякта деген идиш баары бар болчу, баары жараксыз болуп, даже кашыгыбызга чейин калбай калды. Буттарыбызда да баары агып, эч нерсе калбай калды. Бул эшиктин алдын дагы жакшылап көрсөтсөңөр. Мына биякта склад, беременка, алмаларыбыздын баары бияк жараксыз. Алмалакты ушуларды сатып, эми айыл ичи болгондон кийин ушуларды сатып жан бакчубуз. Үйдөгү тиген агыротун чөбүн чаап, ошол 1 жылга жетчү тойтардын баарын агызып кетти. Тонна арпаларыбызды, оокат жайды айтпай эле коеюн. Ошол эмне кыларыбызды билбей калдык. Эми биял айыл ич болгондон кийин клубника, малина, картошкага чыгып иштечүбүз да. Мына ал жумуштан да калып атабыз. Эми 1-2 айдан кийин суук түшсө эмне кыларыбызды билбейбиз азыр. Данный момент жумушка да чыкпай, аябай эле артта калдык да. Элге жардам берели деп келдик. Биз кошумча жакын айылда турабыз. Мындай сел бизде да болду, бирок аякта анча-мынча кишилер калды дагы. Жакка келип жардам берип атабыз. Эл деген аман калыптыр, жакшы болуптур. Бирок ушунчалык аламатты мен башыман өткөндөн бери көрө элек болчумун. Ушундай аламатта бир да чыгым болбогонуна Кудайга миң эртип ыраазы болсун. Сразу эле кулады. Биякта чөптөрүбүз бар болчу, тоокторубуз бар болчу, анын баары урады мунун алдында калды. Кышта келтип алмабыз менен эле жан бакчыбыз. Алманы терип кышка даярдап көмүрүбүздү алып. Мына алманын баары кетти, эмне кылабыз? Президенттен эме күтөбүз да. Мындай келип айтып кетип атышат, анан баары эле тияка кетип атышат, ылдый көздөй. Ылдый жакты. Болот деп коюп эле кетип атышат. Жыйынтык жок. Чыга элек жыйынтык. Даже деген азыр суубуз жок азыр. Ичерге суубуз жок. Ылдый жакта суу бар дейт, бизге суу келбей атат. Мосенде туалет, очоккана, баня, 150 чөп, ояк бүт сарай бар болчу. Бүт жок, только үй эле калды. Үйдүн ичи дагы көрсөңүз мына. Үйдүн ичи суу толду. Мына суу толуп бүт чыгарып атышат. Мына жаңыдан чыгарып атышат. Булар таза бүт эчтеке жок мына. Önümüzde karasаңыздар, тол, склад, бүт эчтеке калбай калды. Баня, çöp, бүт моякта эне бүт толтура болчу. Сарайлар бар болчу, жок мына үйдү караңыз. Үйдүн ичине суу кирип, мына. Мына алма багын сатчу, бир аз малы бар болчу. Köy var olsa büt takıp kettim ne kılavuz endi. Endi көбүнчө азыр техника азыраак болуп аткан го, эми 1-2 жылы трактор жүрөт. Көбүнчө бул кол менен иштелип атат да, бирок күрөк инструмент жетишпей атат да.
Кыргызстанда быйыл сел кырсыктары болуп көрбөгөндөй көбөйдү. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү селдин көп болуп жатканына жаан-чачындын күчөшү себептешет. Расмий маалыматка караганда өлкө аймагында жыл башынан бери 311 жолу сел жүргөн. Былтыркы жылдагы 62 сел кырсыгы менен салыштырганда бул 500%га көп. Акыркы жарым жылда эле суу ташкыны 22 адамдын өмүрүн алып кетти.